Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Баткенде чек ара жаңжалында жабыркаган ишкерлердин 15 миллион сомдук карызы кечирилет. 13 апрелде Жогорку кеңештин жыйынында финансы министринин орун басары Улукбек Календеров белгилегендей, мыйзам долбоору министрлер кабинетинин 2021 жылдын 28-29 апрелинде Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалда жабыр тарткан Баткен облусунун ишкердик субъекттерине зыяндын ордун толтуруу тартибин бекитүү жөнүндөгү токтомуна ылайык мурда бөлүнгөн 15 миллион сом суммасындагы бюджеттик кредитти эсептен чыгаруу максатында иштелип чыккан. Тактап айтканда, чек арадагы жаңжалда жабыркаган 75 ишкерге 200 миң сомдон берилген кредитти кечүү сунушталды. Баткенде ишкерлер жалпы 311 миллион 43 миң сомго жабыр тартышканы маалым. Тизмеге Баткен районунан 2, Лейлек районунан 73 ишкердик субъект кирген. Жыйынтыгында мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Майыптуулугу бар 9 жаранга акысыз атайын арабалар берилди. Баткен райондор аралык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тарабынан Баткен районунун жана шаарынын аймагындагы 9 майыптуулугу бар жаранга мамлекет тарабынан арабалар тапшырылды. Бул тууралуу Салам медиага Баткен облустук прокуратурасынын коррупцияга каршы аракеттенүү жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө бөлүмүнүн улук прокурору Сагынбек Алимбеков билдирди. Баткен райондор аралык эмгек социалдык камсыздандыруу жана миграция башкармалыгында көзөмөл иретинде ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын аткарылышы боюнча жүргүзүлгөн текшерүүдө колдонуудагы мыйзамдардын талаптары бузулгандыгы аныкталып, Баткен районунун жана Баткен шаарынын аймагында жашаган ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген жарандарга атайын кыймылдап жүрүп туруучу коляскалар берилбегендиги аныкталып, текшерүүнүн жыйынтыгы менен ченемдик укуктук актылардын бузулушун четтетүү жөнүндө сунуштама келтирилген. Биз тараптан келтирилген сунуштама аталган башкармалык тарабынан каралып, канааттандырылган. Жыйынтыгында Баткен шаарынын жана Баткен районунун аймагында жашаган майыптыгы бар жарандарга 9 жаранга атайын кыймылдап жүрүп туруучу коляскалар мамлекет тарабынан бекер камсыздалып берилди. Белгилей кетсек, Баткен облусунда бүгүнкү күндө майыптуулугу бар жарандар 21 миңди түзөт. Кызыл Кыяда диний экстремисттик уюм аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматта Кызыл Кыя шаарында Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун 4 жетекчиси кармалды. Шектүүлөр конспирациялык негизде экстремисттик идеологияны жайылтуу максатында диний сабактарды өткөрүп, эл менен чогулуштарды ай сайын уюштуруп келишкени жазылган. Кармалган жарандардын жашаган жерине тинтүү иштери жүргүзүлүп, көп сандагы экстремисттик адабияттар жана тиешелүү материалдар сакталышы мүмкүн болгон электрондук приборлор табылып алынган. Учурда тиешелүү ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Баткен шаарындагы 2 мектеп кеңейтилет. Бул тууралуу Баткен шаарынын башчысы Имам Назар Бурханов менен Баткен шаарынын республикалык олимпиададан жеңип келген окуучуларынын жолугушуусунда маалым болду. Жергиликтүү бийлик облустук гимназия жатак мектебине көп кабаттуу, заманбап шарттары жана жатаканасы менен имаратын куруу үчүн 3 гектар жер аянты бөлүнгөнүн маалым кылды. Ошондой эле быйылкы жылы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебине да кошумча имарат курулат. Бул тууралуу аталган мектептин директору Гүлжамал Ысманова Салам медиага билдирди. Бул мектеп сыйымдуулугу боюнча 640 орунга эсептелген. Учурда 2000ден ашуун окуучу билим тарбия алып келүүдө. Биздин мектеп күн өткөн сайын мектепке ата-энелердин суроо талабы аябай күч. Учурда бизге кошумча имарат өтө зарыл. Качандан бери эле кошумча имарат деп бардык жогорку бийлик органдарына кайрылуу менен кайрылып келебиз. Бизди эң кубанткан жери ошол быйылкы 2023-24 жаңы окуу жылына карата
225 орундуу жаңы имарат салуу пландаштырылууда. Биз аябай кубанычтабыз. Биздин мектепке кошумча имарат түшсө, бир топ көйгөйлөрүбүз чечилет. Класстарыбыздын санында стандартка ылайыктуу 30-35 чейин окуучу болот. Бүгүнкү күндө бизде стандарттан жогорку окуучулар класстарда билим алып келүүдө. Негизинен кошумча имаратты күтүп атабыз биз. Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектептин кошумча имарат куруу боюнча Баткен шаардык мэриясынын демилгеси менен бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу астында 223 орундуу кошумча корпус куруу пландаштырылууда. Ага катар Баткен шаардык мэриясынын ошол Жомарт Бөкөнбаев атындагы мектептин күнбатыш тарабынан 592 метр квадрат жерде өзүнчө бөлүп көрсөтүү боюнча токтому кабыл алынган. Токтомдун негизинде Баткен регионалдык архитектура жана шаар куруу башкармалыгы тарабынан тиешелүү иш кагаздары даярдалып, долбоорду ишке ашыруучу Арис уюмуна Баткен шаардык мэриясы тарабынан бүт керектүү иш кагаздары берилди. Куруу боюнча чечимди Арис уюму тарабынан кабыл алынат, долбоорлору даярдалат, биз күтөбүз. Жалпы суммасы биз Арис өзү тендерге берет экен, проекттин сметный документациясында өзү жасап экен, азырынча биз айта албайбыз, суммасы жок. Учурда Сыдык Айтматов атындагы орто мектептин жаңы имаратынын курулушу жүрүүдө. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.